алейкум, урматтуу кыргыз элим жана жалпы Американын кыргыздары. Силерден бир сунуш бар болчу эле. Бир кыргызча видео чыгарып койчу деп. Ошо силер үчүн чыгарып атам. Бирок ал сөз анча деле жакшы эмес, бирок пайдалуу да негизи силерге. Айтар сөзүм бар да. Кыргыз элим, Америкада жүргөн кыргыз элим, кичине английскийде окубайсыңарбы, кичине уят кылбай. Баары айтып атат. Неме? Мен коллегаларым, силердин кыргыздарыңар вообще билбейт го тил, сүйлөшсөң бир Google переводчик колдонуп тигиндемде, силер бияка келип алдыңар го, эми тилди үйрөнүш керек да, өнүгүш керек да. Биринчи биз эмне үчүн келдик бияка? Тил үйрөнгөнгө, анан неме? Акча тапканга, бирок акча табып тилди унутуп калат экенсиңер. Карабайсыңарбы, силер өзүңөр кыйнап атпайсыңарбы орустарды Кыргызстанда, кыргызча сүйлө деп. Мен карабайсың, мен бетимен кыргызча сүйлөп кеттим го эми. Силер да ушундай болбойсуңарбы? Анын бияка келип алып, жок, мен кыргызча сүйлөйм, мен кыргызмын деп. Маданиятты көтөрүп, бир американлык дос таап алып, ага кыргызча үйрөтүп, андан англисче үйрөнүп алып, ал жакшы нерсе да. Бир районду топтоп аласыңар, жалаң кыргыз, араңарда бирде адам кыргызча сүйлөй албайт. Андай болот беле. Кыргызстандыктар ишенбесиңер, бияка келгилечи, көрсөтөйүн силерге ушул районду. Эшикке чыгып, салам алейкум деп кыйкырсаң, баары эле алейкум салам деп жооп берет. Кыргызча жооп берет. Ошон үчүн кичине элге аралашыш керек да. Кийим маселеси. Азыр баары баштайт, кийим маселесин тийишпей эле койчу. Балким мүмкүнчүлүк жок, бар. Азыр биякта бар мүмкүнчүлүгү бар. Бир $5 футболка бар. Анан $20 кроссовка бар. Джинсы $10 бар. Ишенбесең барып көрсөтөйүн сага, кийип берейин ошол джинсыны. Кече бир кыргызды көрдүм эле. Маасы кийип алыптыр бутуна. Маасы менен галош. Андай болот беле, Чикагонун центринде жүрөт да, маасы менен галош доставкада. Ошо ойлоп койдум, ат менен жүрбөйсүң, ат менен доставка кылбайсың анда. Бирок привоз айдап алыптыр. Ошон үчүн кыргыздар, урматтуу кыргыз элим, кичине өзүңөрдү жакшынакай кылып, жакшы кийинип, анан кичине аз болсо да англисче сүйлөп койгулачы, үйрөнгүлөчү. Мен аябай эле сыймыктанам мен бияка жетишкениңерди. Бирок силер да бир аз аракет болсо да кылып койгулачы. Аракет кылып, мен айтпайм азыр англисче сүйлөп алгыла деп. Аракет кылбайсың. Жашоонун баарын доставка эмес да, доставка, трак, анан такси. Негизи английский керек болот. Эртең балаңар төрөлсө биякта, үй алсаңар, анан бир иштерди бүтүрсөңөр, английский керек болуп калат. Ошон үчүн капа болбогула, угуп койгула да.